10 жылдан ашык убакыттан бери жеңил өнөр жай тармагында иш алып барган Сүймөнкул Жолдубаев учурда 4 ишкана ачууга жетишип, 1,5 миң адамды жумуш менен камсыз кылат. Жылына кирешеден чыккан салык катары мамлекетке 3,5 миллион сом төлөйт. Мындан сырткары ар бир жумушчунун киреше салыгы менен соцфондко деп ай сайын 500 миңдей төгүп турат. Мамлекетке ири суммадагы киреше алып келчү фабриканын иштешине учурда тоскоолдук жараткан жагдайлар бар. Жетекчинин айтымында 2018-жылы сырттан келген кездемеге төлөнө турган салыктан мамлекет бошоткон. Бирок бажы кызматы туура эмес деп 1 жылдан бери сот иши уланып келет. Силер туура эмес иш жүргүзгөнсүңөр деп. Бизге экономика министрлигинин астындагы абзи бизге ушул нерсени түзүп берип аткан болсо, андан кийин ГТС бизди бошотуп чыгарып аткан болсо, эмнеге анда бүгүнкү күнү биз күнөөкөр болуп, бизди сот ишине чакырып атат? Биздеги көйгөй мына ушунда болуп атат да. Тигүү тармагындагы ушул жана башка көйгөйлөр премьер-министр менен болгон жолугушууда ачыкка чыкты. Пандемиянын таасиринен тармактын ишин дагы алдыга жылдырууда жаш кадрлардын жетишсиздигинен көп компаниялар кыйналып турушат. Абал ушул бойдон кете берсе, тармакты жогорку деңгээлде көпкө кармап турууга күмөн жаралат. Өкмөт башы улуттук дүң продукцияны өндүрүүдө, мамлекеттин социалдык милдеттенмелерин чечүүдө жана өлкөдөгү кичи жана орто бизнестин потенциалын жогорулатууда жеңил өнөр жайын өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Сиздер ушу мамлекетке кошуп жаткан салымыңыздардын көптүгүн баарын билебиз. Канча жумуш орун түзүп атасыздар, канча адамдар ошол жерден үй бүлөсүн багып атат. Биз өкмөт катары дагы, мына президентибиздин тапшырмасы катары дагы биз сиздерди колдоп, коргогонго даярбыз. Сиздер менен биз канчалык көп жолугушуп, сиздерди угуп жардам берсек, мен ойлойм, биздин мамлекетке пайда гана болот. Ошол эле мезгилде чечилбей жаткан көйгөйлөрдү ушу жеке мен өзүм кийлигишип чечип бергенге даяр экенимди билдирип, сиздерди чакырып атам ушу бүгүнкү жерге. Өкмөт башы белгилегендей, жумушчу орундары сакталып, жарандардын эмгектенүүгө мүмкүнчүлүгү болуш үчүн тармактын ишканаларын колдоого алуу керек. Тийиштүү мамлекеттик органдарга ата мекендик жеңил өнөр жайынын ишкерлерине жагымдуу шарттарды түзүү, өндүрүстүк ишканаларды башкарууга берүү үчүн жер тилкелерин трансформациялоого байланыштуу маселелерди жөнгө салуу, жеңил өнөр жай тармагынын кызматкерлерине салыктык жеңилдиктерди берүү жана ипотекалык насыялоо мүмкүнчүлүгүн кароо тапшырмасы берилди. Орус-кыргыз өнүктүрүү фондуна кластердик өндүрүштү өнүктүрүү үчүн кредиттик линияны бөлүү боюнча маселени иштеп чыгуу сунушталды. Биздин портфелибизде чоң ишканаларыбыз бар, кичинекей швейный цехтер бар. Мисалы, эң ийгиликтүү иштеп аткан Текстиль Транс деген биздин компаниясы бар. Биз $9 миллион өз убагында бөлүп берип, азыр ийгиликтүү иштеп атат. Азыр биз экинчи этап катарында дагы $9 миллион карап атабыз. Кудай бурса, ушул жылдын май айында бекитип берсек, бул фабрика дагы мындан да жогору деңгээлдерге чыкканга даяр. Андан тышкары дагы бир топ компанияларыбыз бар. Азыр биз даярдап атабыз. Бул жылы 1-4 ири чоң жеңил өнөр жай компанияларды каржылайбыз. Өкмөт жеңил өнөр жайынын өндүрүштүк дараметин жана кубаттуулугун кеңейтүүгө, кластерлердин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга басым жасоого ниеттенүүдө. Жакын арада Казакстан аркылуу текстилдик продукцияны жеткирүү, ошондой эле Кыргызстанга продукцияны темир жол аркылуу импорттоо маселеси жана башка долбоорлор иштелип чыгат. Бишкектин жанында Вайнантоновка айылында жаңы бир технополис түптөлгөн атат. Бир айдын ичинде ал жакта буюрса иштер ачылат. 40 гектарга жакын 10 миң кишиге чейин иш орундар түзүлгөнү пландалууда. Ошол жерде бардык мындай комплекс иштер жүргүзүлөт. Буюрса кездемелер өндүрүлүп чыгарылат, ошол даяр кийим чыгат, ошол жерден пряжа чыгат. Ошондуктан ошол бир закрытого мындай полного цикла бир технополис ачылганы турат. Пандемияга чейинки мезгилде өнөр жай продукциясынын өндүрүү көлөмү 2019-жылы 9,5 миллиард сомду түзсө, былтыр 8 миллиард сомго жакын болгон. Жеңил өнөр жай тармагынын басымдуу бөлүгү тагыраагы 80% тигүү өнөр жайына туура келет. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.